Чаткал районунда бүгүнкү күндө кен казган 150 ишкана лицензия алган. Алардан Эти Бакыр Терексай ишканасы ишмердүүлүгүн үзгүлтүккө учураткан жок. Быйылкы жылда 3 фабриканын курулушу жүрүүдө. Эти Бакыр Вертекс, Кичи Чаарат жана Зав Чаарат кен казган ишканаларында жумуш стабилдүү. Аталган райондун 1700гө жакын тургуну кен казган фирмаларда эмгектенүүдө. Фабрикалардын курулушу бүтсө 1000ге жакын кошумча орун түзүлөт. Өндүрүш тармагы тоо кен менен экен. Ушул бюджети дагы көпчүлүгү 80%, 90% тоо кен тармагы менен республикадагы ушу алдыңкы райондор. Анан эми ушуну дагы мындан ары дагы тоо кендин иштерин элге ачык айкындуулугу менен элдин талабы ар бир элге жолугуш болгондо ушундай болуп атат. Ушу тоо кендин иш алып барышында ачык айкындуулугу, проектиси, кандай иштер жүргөн боюнча сөздөр болгон. Анан биринчи иш планыбызда ушу элдин жалпы элдин сунуш пикир жыйнап, мына өзүңүздөр көргөндөй 2 айдык кеңештин депутаттарынын чогулушун өткөрдүк дагы приоритетти кайсыл жумуштарды алды коебуз деп ушул тоо кен тармагы боюнча эми президентибиздин жарлыгы боюнча ишкерликти колдоо, өнүктүрүү боюнча иштер болуп атат. Чалгындоо иштеринде көрсөтүлгөн картадагы жумуштардын жүрүшү үчүн кен казган ишкана калктын бардык шарттарын талаптагыдай аткарууга тийиш. Терексайдагы 62 үй бүлөнүн жарымынан көбү көчүп кетүүгө макулдугун беришкен. Бирок алардын үй шарттарын талаптагыдай орундатуу зарыл. Бул 16-жылы келишкен түрктөр. Ошо менен иштей башташты. Иштей баштагандан бери карьер системасында иштешти тетиги жакта. Бу жакта мына тоодо азыр кыркып түшүп келатыр. Күндө чаң. Чаңда бу жерде кийимдерин жууп чыкпайса, эртеси дагы эле ошо чаң каптап атыр. Анан сел опасность бар бу жерде. Көпчүлүк же азчылыкпы келишимге келишип атырлар. Эми келишсе ошол башталат иштер энди. Тоо кен байлыктарын иштеткен Эти Бакыр ишканасы 2016 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Жергиликтүү тургундардын 1000ге жакыны аталган ишканада эмгектенет. Айылдагы жолдорду оңдоо, таза суу менен камсыз кылуу, оорукана, мектеп, балдар бакчаларын оңдоо иштеринде көмөктөшүп келет. Кызыл аймактагы жашап жаткан тургундарды көчүрүү зарылдыгы башкы маселе. Бул багытта жергиликтүү бийлик тургундар менен кен казган ишкана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Көз карандысыз эксперттер да келип кабар алып кетишкен. Биринчи акчасын сен тетебиз дейт алар. Анан кийин айылдарды бир жерден жер таап, ошол жерге үйдү салып беребиз, анан көчөзүңөр деген айтып атат. Анан жарымын эми акчасын алып кетем дегендер акчасын алып кетет, ошондой. 2ге бөлүнүп ушундай мем болуп атат. Мен ошо акчасын алып эле кетем. Терексай айылындагы кызыл аймакта 62 үй бүлөнүн туракча шарттары чечилет, элдин негизги талаптары эске алынып, сүйлөшүүлөр жүрүүдө дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Чаткал районунан.